Мухаммед мырзам, ак жолдун Олимпиададагы финалында жеңилгенин кандай кабыл алдыңыз? Менде эми настрой алтын болчу да. Балам Кыргызыбыздын эгемендик алгандан кийинки мамлекетибиздин тарыхында биринчи олимпийский чемпион болот деп туруп ошого настрой коюп алган болчумун. Анан телефон кылды, мен албадым да. Эми азыр муну ак жолдо эле биринчи аласыз урукса, эми балам го капа болбосо керек, албай койгом звоногончу. Мен айтканмын, ак жол олимпиаданы утасын, анан мен сени коштоп бир жерге барамын депчи. Буну 5 жыл, 6 жыл мурда айтып койгом да, 15-жылда. Анан эми бул Кудайдын буйругу экен. Экинчи орун болуп калды, бирок Кудайга шүгүр биз ушуга деле ыраазыбыз. Баламдын азыркы күндөгү мүмкүнчүлүгү ушул күмүш медаль экен да. Мен ак жолдун эле эмес, бирки эки акесин дагы утулгандан аябай катуу. Мындай, аны сөз менен сага жеткире албайм да. Оор кабыл алам. Мен 3 күн, 4 күн өзүмө келе албастан жатып калам. Кадимкидей ооруп калам да. Анан Кыргызстан чемпионаты болобу, кайсы эле турнир болбосун, бир турнирде 3 килограммга чейин салмак жоготом. Эмнеден экен өзүм деле билбейм. Может, бул аталык переживаниябы, же толкундоолордун натыйжасында 3 килограммга чейин салмак жоготом. Анан уткуруп кое турган болсо, такыр эле өзүмө келе албастан эч кимди көргүм келбей калат. Уже мындай жатканда даже жашагым да келбей калат да. Ак жолдун кайсыл мындай жеңилгенин аябай оор кабыл алгансыз да? Ак жол өзү көп деле жеңилген эмес бул жылы. Бирок саналуу эле, мен по пальцам билем да канча жолу жеңилгенчи. Бирок ошондо деле эң оор кабыл алганым Опиевке уткузганы. Жаштар арасында жаштар чемпионат, жаштар арасында Тампере шаарында беле, же Словакияда беле, Словенияда болчу. Эсимде жок, эстегимден келбейт. Мен ак жолдун бир да уткузган схваткасын кайра көргөн эмесмин. Бир да көргөн эмесмин. Камелбеге, Опиевке, там Немешке, там анан кечегинде жанагы аларды такыр көргөн эмес. Мен көргүм да келбейт да. Себеби мен ак жолдун утулушун даже мондой кыялымда элестете албайм да. Бул балам уткузат депчи. Ата катары да. Атак мына Герайга уткузган ал жерде борьба болду. Кимге уткузганы, Камалбеге уткузган, анда травмасы менен, жаракаты менен күрөштү. 3 кабыргасы сынып кеткен экен. Андан кийин могу немеге алып барсак, могу асты жагында кемирчек бар го, 3-өө. Ошол сынып кеткен экен. Могу биздин өзүбүздүн немеде Белинкада спортивный немебиз бар. Медициналык центр спортсмендер. Ошол жерде. Опиев ал жерде финалга чыгып кетти. Франц кимди утуп, Камалбейди утту за выходда. Андан кийин финалда Индиялын балбанын утпадыбы. Эң оор неме ошол азыркы күнгө чейин как заноза в сердце. Себеби ал жерде тартып койгон. Аны бүтүн биз ингуштар менен биздин болельщиктер канча жолу айтышты, бирок айтпадыбы. Победителей не судят деп койду. Опиев чемпион мира болду. Ошол жылы ак жолдун жылдызы жанган учуру болчу. Чемпионат Азияны утту. Азия оюндарында 2 болду. Просто даяр эмес да болчу да Опиевкечи. Азия оюндарынан келди, анан сразу эле мирге кетип атпайбы. Эгер ошондо Азия оюндарында мисалы үчүн 72 килограмм болгондо, Азия оюндарынан утмак, Опиев эмес 72 килограммдагы салмакты да утмак. 77ге көтөрүп салышты да булар. Эрте көтөрүп алган да салмагын ошол. Опиев азырга чейин как заноза в сердце. Ак жолдун мындай сиз аябай сүйүнгөн жеңиши кайсыл? Азия чемпионатында ак жол эң жаш болуп туруп Азия чемпиону болду. Ошондо аябай сүйүнгөнсүзбү? Ак жолдун бардык эле жеңиштери мага аябай катуу неме тартуулайт. Мындай кубаныч тартуулайт да. Бирок эң кубанычтуусу бул эми сенсация болбоду чемпионат Азиядачы. Өзүбүздүн 18-жылы Бишкек шаарында өткөн Азия биринчилиги. Ага чейин биринчи Иорданияны көрдүм. Анан деле досрочно утты. Андан кийин экинчи белдешинде Япон бир күрөшчү менен күрөшчү. Ал 16-жылга Риодогу Олимпиада оюндарында 5-чи болгон бала. Ал да өтө күчтүү болчу. Аны утту. Андан кийин за выход ким менен күрөштү? Аны деле досрочно утту да, азыр эсимде жок. Финалга аябай даярдык менен келген. Мен ошондо 5-чи катарда отуруп көрдүм ошол мени. Мелдеште. Жадыраев менен, Демөө Жадыраев менен болгон өтө оор күрөш болгон анда деле. Демөө деген бул 2 жолу дүйнө биринчилигинин медалиси, күчтүү бала. Мына кече деле Олимпиадага барды, багы жанып. Ошол эң чоң жеңиш. Мени кубандырганычы. Себеби ал жерде бир тууганым, атам, айылдаштарым бар болчу. Анан ошол жерде жана байракты көтөрүп монтуп карасаң, издейт. Мындай азыр деле карасаң, монтуп мени издейт. Анан кийин мага келип атпайбы? Трибунага 5-чи катарга. Ооба, 5-чи катарга элди аралап келди. Ал мага келгенге чейин канчасы уже неме кылды, куттуктады.
Финалды ошо жолдо көрүп калдым да. Токио Олимпиадасынын күмүш медалынын ээсин каяктан жолуктуңуз? Бишкектен жолуктуңузбу, үйдөнбү же каяктан? Мен Олимпиададан келгенден кийин. Мен Владивостокко жетип Кайрайтка келдим дагы, ал жерден Якутск деген шаарга кетип калдым. Ал жер такыр эле жаман экен жолучу. Якутскке жеттим, ал жерде жердештерим бар болчу. Аларга жолуктум дагы, машинаны ошол жерге калтырып, машина жүгү менен болчу да. Ал жерге калтырдым дагы, анан ал жерден балдар, айылдаштарым болот өзүмүн. Ал балдар самолетко билет алып берди. Новосибирск шаарына учтум. Новосибирск шаарына учуп, эми ак жолдордун келишине үлгүрбөшүн билдим, үспет этпейм деп элечи. Бирок эми ошол сүйүнүчтөрдү тең бөлүшөйүн деген ниетте мен билетти неправильно жазып коюптур кассаданчы. Анан ошого байланыштуу бир күнгө калып калдым дагы. Ысык көлдүн Тамчы шаарына учтук эртеси күнү. Үйгө келип үйдө жолугуштум да, ак жол мененчи. Үйдө жолуктум. Ак жол уже немесин баштаган экен, тренировка машыгууларына. Телефон кылдым, ата машыгуудан чыгып барам деди. Экөөбүз келип ошол Восток 5те турам. Бишкек шаарынан. Ошол жерде учуп. Көчөдөн эле жол. Көчөдөн экөөбүз эки жактан келдик. Мен тиги машинадан түштүм, ал өзүнүн машинасынан түштү. Анан ошол Восток 5те жолугуштук. Жолукканда биринчи эмне деген сөз айттыңыз? Улум дедим, сен эркексиң дедим. Сөзүңдө турдуң дедим. Сен айткансың Олимпиаданы утам деп. Могу күмүшүң мен үчүн алтын дедим да. Мен ыраазымын сага балам дедим. Сен Кудай буйрса дедим, 24-жылкы Париж Олимпиадасына номер 1 болуп барасың. Бирок дедим, эми дедим, 29 эмес, 33 жашка чейин күрөшөсүң дедим. Өзүң өңгөр деп ушуну тамашалаштым да. Сен 33 жаш дегеним себеби, мен ойлогом да, Кудай насип этсе бул балам Олимпиаданы 3 жолу утат депчи. Анан эсептеп 22 жаш, 25 жаш, 29 жашында деп туруп чыгарып койгом да, мисалы үчүн 20, 24, 28. Эми Парижде болот билесиң. Андан кийинкиси жалган айтсам Лос-Анджелесте болот, 28-жыл же Кытайда бар. 28-жылгы белгиленген да. Анан айттым, эми уулум дедим, өзүң өңгөр дедим. Эми дедим, 33 жашка чейин тренировка кыласың дедим. 32-жылгы Олимпиада. Сен дедим, Кыргызстанга дедим 3 жолу алтын медалды тартуулашың керек деп. Биринчи айткан сөздөрүм ушул болду. Ак жол эмне деген сөз айтты сизге? Ак жолбу? Ак жол чынын айтсам, мындай өзүнүн настроениясы деле жок экен. Бул алтын медал утам деп кеткен да. Алтын медал утам деп кеткен. Кучактады, эки бөтү менен өптү, эркеледи. Атам, атакем мен деп, алар мени ата дешпейт да. Ата дешпейт. Анан ошентип неме кылдык, үйгө кирдик, коноктор болуп калды. Ошо менен бозулам, менде чынын айтсам, Олимпиаданы утса башкача сезим болсо керек эле. Анан күмүшкө чынын айтсам, мындай кандайдыр бир кандайдыр бир немелик бар да, мындай сезим бар да, орусча айтканда недовольство да, биразчы. Биздики программа минимум финал болчу да. Анан максимум алтын медаль болчу, эми тилекке каршы андай болбой калды. Бирок Кудайга шүгүр, биз ушуга деле Кудайга шүгүр деп атабыз да. Келечеги алды да. Кудайга шүгүр ушуга да. Сиздин 3 балаңыз тең грек-рим күрөшүнүн спорт чеберлери, эл аралык даражадагы спорт чеберлери Кыргызстанга мындай көрүнгөн, башкы көрүнгөн спортчу балдар да. Алардын ичинен дагы ошол эң өзүңүз айткандай эң кенже уулуңуз ак жол мындай көп ийгиликтерге жеткен, мындай айтканда башка балдарыңызга караганда таланттуу деп айттыңыз. Ак жолдун ушул мындай спорттогу ушул жетишкендиктерге кайсыл сапаттары, кайсыл мындай өзүнүн артыкчылыктары менен жеткен? Сиз кайсы таланттарын өзгөчө баалайсыз? Бозулан жакшы суроо бердиң. Бул сурооңо көптөн бери эле неме кылып жүрөм өзүмчө. 3 уулум бар. Үчөөнүн тең характерин жакшы билем. Мүнөзүнчө. Бексултанда талант бар. Бирок бир аз жалкоораак. Сыймык болсо, сыймык аябай катуу иштейт. Өзүнүн ден соолугуна аябастан. Бирок сыймыкта ак жолдукундай талант жок. Ак жолдун мындай мүнөзү бар экен. Ак жол жаракат алып калды 19-жылы. Анан биз өзүбүз деле, сен өзүң мени билесиң, мына азыр деле ошол залдан келдим. Фитнес залына барабыз. Могу жерде жакшы Сан Сити деген зал бар. Ошол Сан Ситинин башчылары деп айтамбы же директору бизге ошол жерден акысыз абоненттерди берген. Бизден ушул машыгуубузга шарт түзүп берген да, Сан Ситичи. Бизден тыйын акча. Демөөрчүлүк кылабы деп. Демөөрчүлүк деле эмес, буларда ушундай мүмкүнчүлүк окшойт. Кыскасы бизден абоненттик акча албайт да. Биз ал жерде мындайча айтканда акысыз тренировка кылабыз. Ошол жерге
ар немеден кийин церемониядан кийин мисалы үчүн Бексултанбы же Сыймыкпы уткузуп койсо ачуу үстүндө барам да ошол жерге аларды камаймын. Өзүм ошол жерде тренировка кыласың мына 3 ай физикаңды коесуң депчи. Анан ошондой күндөрдүн биринде Акжол келип калды. Акжол келип калды, анан Бексултан, мен, Сыймык, Султан, Элдияр деген аяшуулдарым бар. Акжолдун кимдин достору? Сыймыктын. Ошол балдар келип калды, анан Акжолда келип калып атпайбы? Анан ал жерде билесиң да, мисалы үчүн подход менен келесиң, 90 килограммды коюп көтөрдүк. Анан Акжол жатты дагы 90 килограммды 20 жолу көтөрүп койду. Анан карап турсам, биз эми эс алабыз 2 минут кийинки айлампа келгенге чейинчи Акжол бардан башка упражнение жасап атпайбы? Анан 100дү койдук, 100дү коюп туруп мен араң бир 5-6 жолу көтөрсөм, Акжол келди 15те сокту дагы, эми эс алабы экен десем, кайра барып дагы бир упражнение кылып атат. Анан байкап отурдум, ошон 5 жолу айлампа кылдык. 120-130 килограммдарды спокойно уруп койду дагы, анан башка упражнение кылып атпай, анан ошондо айттым, бул баланын дедим, восстановлениясы жакшы экен депчи. Ар бир упражнение кылгандан кийин дене эс алыш керек да. Акжолдо ошол мүмкүнчүлүгү көбүрөөк экен да. Денеси даяр экен. Бат өзүнө кайра келет экен да, мисалы үчүн чарчабайт экен. Сиз балдарыңызга мындай мен билгенимден мындай күрөштө ошол спортто результат көргөздөп мындай талапты катуу койгон бир сапаттарыңыз бар экенин уккам. Акжол уулуңуз кубок дүйнө кубогу мелдешинде. Анан лицензионный турнирлерге барганда, мына восстановлениеден кийинки мындай чоң турнирлеринде биринчи кругда ошо жеңилип калганда сиз аябай катуу талап коюп, машинесин алып коюп, сүйлөбөй коюп, ушундай бир эмелерди көрсөткөнүңүздү билем да. Мен буларга мынтип айтам да. Мамлекетибиз балдарга стипендия деп коет. Мындайча айтканда айлык акысында. Булар ушу спорт менен жүргөнүнө мамлекет акча төлөп атат. Мамлекет акча төлөп атат. Мен айтам да, Бексултан, Сыймык, Акжол, мына мугалим эртеден кечке иштеп айлык алып атат. Балдарды окутуп. Врач, дарыгер. Ошо эртеден кечке иштеп, дарыгерлигин кылып, элдерди дарылап, акча алып, зарплата алып атат. Силердин эмне айырмаңар бар андан дейм. Сен барасың, күрөшөсүң, бул сенин жумушуң. Сен буну менен профессионально заниматься этип атасың. Сен муну ошо мамлекеттин акчасын акта. Мен муну мисалы үчүн бир патриоттук сезимдер менен же на пафос айтып аткан жокмун. Мен ушундай тарбиямчы. Сага мамлекет ушул кылган мээнетиңе акча төлөп атабы, ошону акта. Мисалы үчүн жакшы акча төлөйт мамлекет. Азыр мамлекетибиз спортко аябай жакшы карап калган. Эми 50 миң деген акча Кыргызстан үчүн жакшы акча да. 50 миң чемпионат Азия биринчилигине же дүйнө биринчилигине утса 50 миң сом акча төлөнөт. Эгер дүйнө биринчилигине утса, олимпиаданы утса 75 миң деген. Бул эми биздин Кыргызстан үчүн өтө жакшы акча. Ошо сен эми бул акчаны каяктан алат? Элдин налогторун төлөгөндөн алып атпайбы? Ошону актагын улум, элдин үмүтүн актагын. Мен ушундай тарбия. Туура Акжол тиги немеге барганда, дүйнө кубогуна барганда немеш менен күрөшүнү көрдүм. Ал жерде местный болуп калып, жана балага тартып койду. Ошондой болсо дагы машинасын алып койдум. Машинасын алып туруп сатып ийдим. Сага дедим, ушо машинада жүргөнгө эрте экен. Пока маршруткада жүрүптүр депчи. Бексултанга деле ушундай эле наказание. Уткуруп кое турган болсо, ишеничти актабадыңбы? Кыргыз элинин ишеничин актаган жоксуң. Сен да пешком жүргүн. Мына залга барасың деп, мисалы үчүн 2 жолу эмес, 3 жолу тренировка кылдырган күндөрүм болгон. Күнүнө. Чтобы билсин. Эмгектен арты эмне менен бүтөт? Кыйналсын. Акча табыш оңой эмес депчи. Анан баланын өзүнүн оюна койгон, бирок бизде тартип аябай бозулган. Действительно катуу, темирдей. Азыркы ушул күнгө деле мына чоң балам Бексултан 26 жаштан азырга чейин көчөгө чыкса саат 9-дан кийин менден сурап чыгат. Азыркы күндө дагы тренировканы мен билгенден себепсиз калтырганын эстей албаймын. Себепсиз калтырганын эстей албаймын. Сразу эле телефон саат 11-ден кийин менин комнатама алып келип башыма коюлат. Ушул күндө дагы телефондорун алып коюм. Барын алып коюм. Саат 11-де. Кызым бар. Күлүп кала саат 11 болсо, ата, телефондор келген жок депчи. Саат 11-де телефонун алып коюм. Мына азыркы күндө делечи. Бул мындайча айтканда күрөшкө болгон күрөштөн алыстап кетпесин, спорттон улактап кетпесин деген максатта кыласызбы ушуларды? Жок, эс алсын депчи. Спорттон булар улакташка буларда даже мүмкүнчүлүк да жок.
булардын ушул кесиби. Мына азыркы убакта бул күрөш булардын кесиби. Акжол ошо катуу жаракат алып калгандан кийин 2019-жылы кырсык болуп Акжол топ ойноп атып бутун сындырып алып чет өлкөлөрдөн дарылап келди операция кылып. Андан кийин восстановительный деп коет, калыбына келип кайра чоң спортко киришип, жакшы жетишкендиги камсыз кылды. Ошол жаракат алганда спорттон кетем, спорту таштайм дегендей сөздөр чыкты эле да. Сиз атасы катары буну жакшы билесиз да. Ошондо чынында эле Акжол спорттон кетем дедиби же кандай болгон? Бозулан мына сөздү чынын айтсам биринчи жолу угуп атам да. Биз Акжол ошол жаракат алган күнү мен үйдө болчумун. Үйдө болчумун, 19-январь болчу. Эртеси күнү 20-январь күнү өзүнүн жакын достору көтөрүп кирди. Анан кирип мен өзүм футболистмин. Сен билесиң анычы. Могу Акжол алган жаракат бул спорттогу эң оор жаракаттардын бири. Андан көрө лучше бутту сынып кеткен жакшы да. Буттун сынганы жакшы, же колдун сынганы жакшы, сөбөктүн сынганы жакшы да. Бул жанагы связка деп коет. Кыргызчасы кандай экенин билбейм. Акжолдуку разрыв ПКС деп коет. Передний крестообразовых связок деп коет. Бул өтө оор травма. Мисалы үчүн муну биздин мамлекеттин азыркы күндөгү медицина жактан жетишкендиктери менен муну дарылай албайсың. Дарылайт эми жасайт, бирок бала мурда калыбына келбейт да. Мурда калыбына келбейт. Жаракат алды. Bir haftada убакыт өткөн жок. Мен бир сүйүнгөнүм, мамлекетибиздин спортко карап көңүл бурганын дагы бир далили. Ошол кездеги спорт агентствосунун директору Канат Аманкулов деген байке иштеген ал кезде. Ошол киши өзүнүн кабинетине чакырды. Мен мисалы үчүн эң биринчи өчтө баламан кийинки мага дух берип, мындай неме кылганы ошол Канат байке болду. Ошол Канат байкенин алдында мени биздин ушул олимпиадалык спорттун түрлөрү боюнча дирекцияда Жомарт деген бала иштейт. Иштеген азыркы тапта ал балдар иштейт. Ошол бала алып кирди. Алып кирип ошол эле күнү биринчи эле өзүнүн приказы менен Канат Аманкулов 1,5 миллион акча сом бөлүп берди. Операцияга. Анан мага уже андан кийин сунуштар түшө баштады. Бул жерден өзүбүздүн Минздравтан, 4-больницадан палатаны ажыратып, мына биз даярбыз деп туруп, рахмат аларга дагы. Андан кийин Власов өзү телефон кылып Новосибирскке чакырды. Андан кийин Москва Олимпиада чемпиону Роман Власов өзү тренерине телефон кылып, Акжолдун соперниги, ооба, Акжолдун салмагында күрөшөт. Бир атаандаштардын бири болчу. Анан мен айтып атпаймынбы сага, футбол ойноп жүрүп бул травманы аябай жакшы билем да. Анан муну мисалы үчүн Россиянын өзүнүн спортсмендери дагы, мисалы үчүн сен жакшы билесиң, Чикватадзе. Ал деп кут ушундай олимпиада чемпиону ушундай жаракат алган. Ал өзү дагы Россияда жасатпастан Германияда жасаткан да. Майрам агай келди, Мухаммед мына Буковский деген Акжолдун саналаш немеси бар, могу Биксер компаниясынын жетекчиси. Ошол киши каражат бөлүп Новосибирскиде кылдыралы депчи. Майрам агай лично өзүм колума $5,000 акча алып келип берди. Мухаммед кандай дейсиң, мунаны Серега берип жиберди, Сергей берип жиберди. Ушуну Акжолду Новосибирскиде операция кылдыралы депчи. Агай дедим, короче дедим, кыска сөзүн кыскасы дедим, Германия дедим. Баланы дедим, ушул Германияда операция кылдыралы, ошол жактан бутка коелу депчи. Анан бул жерде жакшы эжекем бар, ошол Германияда жашайт. Ал эжебиз врач өзү. Анан ал эже ошол Кёльн шаарында жумуш иштейт экен. Биздин бактыбызга ошол Медер деген инебиз Жапалактан болот, Оштун Жапалагынан. Ошо Кёльн шаарында иштеп, мен өзүм бир тууган инем менен мындай биргелешкен бизнестери бар экен. Ошол балага чыктык, ошол бала жакшы медициналык центр таап берди Борбордо. Ал жерден немелерин көрдүк, кандай жаракаттарды даярдайт, кандай восстановление болот. Анан ошол Медер инебиздин жардамы менен тиги эжекебиз ошол Германия шаарында турат экен, немис тилин аябай жакшы билет экен, өздөштүрүп туруп ошол эжебиз бар жок документтерибизди жасап берди. Ошол жерде каралашты. Анан операция Германиянын Кёльн шаарында болду. Мен азыр ошол кездеги жетекчилер Канат Аманкулов менен Жомарт иниме азыр ал адамдар иштебей калды.
башка жумуштарга которулганына байланыштуу аябай чоң ыраазычылыгымды айтып кетем. Азыр убакыттан пайдаланып, Канат Аманкулов байке менен Жомарт ошол өзүнүн баласына карагандай мамиле кылышты да. Мамлекет тарабынан 45 000 евро ошол акчаны полный төлөп берди. Ак жолго кеткен каражат 45 000 еврого бутун восстановить эттик. Ошол жактан 100 күн дарыланды ошол Германия шаарында. Барды келди, билеттерине чейин төлөп берди мамлекет. Мен аябай ыраазымын. Канат Аманкулов менен Жомарт иниме, аларга чынын айтсам мен бир туугандарымдай эле болуп калды. Менин өзүмүн досторум бар, жакшы саналаш досторум бар. Бир айда 2 жолу жыйналып турабыз. Анан ошол жоролордун жоробашчыбыз бар, Кубаныч деген досубуз, ажы бала. Анан ошого айттым, Кубаныч дедим. Менде мүмкүнчүлүк болбойт деп. Аяшымын ушундай оор жаракат алып калды. Азыр срочно мага $50,000 акча керек депчи. Анан ошол жерде отуруп ал жоролор отурган жерде айтты, чай ичип отурган жерде, достор деди. Аяш уулубуз. Алар эми баары Ак жолду тааныйт. Ак жолду билет, чемпион экен. Кудай буйруса, будущий чемпион деп эле отурушат. Алар делечи дуа кылышып, 25 балабыз, алардын арасынан 10убуз уже ажы болуп калган. Анан ошол досторума кайрылды, жоробашчыбыз, Кубаныч ажы. Достор деди, Мухаммедтин баласын билесиңер ушундай оор жаракат алып калды. Азыркы кезде $50,000 акча срочно керек экен, Германияда операция кылдырганга деши. Мен аябай мындай Кудайга ыраазы болгонум. Ошол досторум суратпастан туруп, кимисинин мүмкүнчүлүгүнө карап, Акимбай ажы 5,000, Нурлан досум 3,000, берки Мукуш ажы 5,000 кылып ушинтип досторум 50,000 акчаны мага жыйнап беришти. Мен аябай ушул досторум бар экенине ыраазы болдум. Гүлжигит ажы андан тышкары айтты, досум деди, мо деди, менин жардамым деп ал $1000 берди. Жана немеден тышкарычы, жанагы 50,000ден тышкары. Ушундай досторум бар, сыймыктанам. Ак жолдон жакшы айшаталары бар. Мына ушул досторум бар экен, бир туугандарым бар экен. Ак жолду ушинтип бутка коюп алдык да. Ак жолдун жанында өзүмүн бир тууган иним, жалгыз эле иним бар. Менин ошол жыгылсам жөлөгөм, турсам турагым, Шарабидин деп. Ошол иним аябай көп жардам берет. Ошол иним 100 күн жанында болду. Өзү карап, ошол жерде өзү восстановить этип, ошол Астанада өткөн чемпионатка учуп келишти да экөө. Ак жолду биринчи кайсы жылы күрөшкө алып баргансыз, каяка алып баргансыз? Кантип күрөшкө катышып калган Ак жол? Эмне мындай грек-рим күрөшүн тандап алган? Бозулан биз 2005 жылы балдар өзү Бишкек шаарында төрөлгөн. Бишкек шаарында төрөлгөн 2005 жылы үй бүлөлүк себептер менен Ош шаарына кайтышка туура келген. 12 июнь болчу. Анан Ошко бардык. Ошко барып анан булар как раз ошолдо Сыймык экөө биринчи класска бармакта. Сыймык 97 жылдын аягы, Ак жол 99 жылдын башында апрель. Анан экөө садикада бир группага барган. Эгизде болуп чоңошкон да Сыймык акеси мененчи. Анан экөөнү бир немеге бердим, класска. Экөө биринчи класска барышты. Ошто Ломоносов атындагы мектеп гимназия бар экен. Ошол жерге киргиздим. Анан айттым, балдарым дедим, эми бош эле жүрөсүңөр дедим. Эми күрөшкө да баргыла дедим. Анан ошто карасам, биздин үйдөн алысыраак болуп калат экен, Динамо деген зал бар экен, ал жерде эркин күрөш экен. Бизге жакыныраак Горбанисанын маңдайында Тимур деген Тимур Палван деп туруп зал бар экен. Кийинчерээк бул өзүбүздүн эле абабыз болуп чыкты. Атактуу Калмамат Палвандын залы экен. Абабыз болот биздин. Ал киши дагы көп жардам кылып турат, аябай мындай берешен адам. Ошо Калмамат абабыздын залында тренировка кылдым. Ошол жерге бердим. Биринчи тренери Акбарали деген жаш бала болчу. Анан ошол Акбаралига алып барып, Айбек деген агай болчу. Айбек эми могу жашоо шартка байланыштуу ал Россияга кетип калды. Андан кийин Акбарали деген балага бардым. Ал Акбарали жаш болчу, өзү да күрөшчүдүрчү. Бирок ошондо айтчымын да Акбарали, кандай турнир болбосун, утса $100 беремин. Машыктыруучусуна. Призер болсо $50 беремин деп кызыктырчумда, ошто балдарыма жакшы мамиле кылсын депчи. Мен өтө бала сакмын, балдарыма өмүрүмү ушу балдарыма арнаганмын да, ушулар спортсмен болсун деп. Себеби мен өзүм спортто көп нерсеге жетишпей калдым да. Анан өзүм мындай болот окшойт. Мисалы үчүн кээ бирөөлөр окуй албай калса балдарын окуту, анан кийин спортто жетише албай калса ошо балдарыма берейин дегендей болчу. Мен ошо спортто аябай фанаты болчумун, ойлойт болчумун. 92-жылы жеңил атлетика боюнча марафондон олимпиада чемпиону болом деген ниеттерим бар болчу да.
жөөкүлүктөрдүн арасынданчы. Анан ошол максаттарыма жетишпей калып, анан ушул балдарыма бүт немемди, өмүрүмдү болгон мүмкүнчүлүктү ушу балдарыма арнадым да. Мына сиз өзүңүз жеңил атлетика спортунан болсоңуз, футболду ойнойсуз билем. Анан грек-рим күрөшүнө келип калган себеби сурайын дедим да. Бозулан мунун себеби мен футболду 86-жылдан бери ойнадым. 86-жылы биринчи жолу мектептер арасында райондук командага чакырылдым. Андан кийин 98-жылга чейин футбол ойнобой калдым. Кайра футболго аралаштым. Бирок ойноп жүрдүм, мындай профессионалдуу эмес да. Анан ошол кезде футболдун расходторун көрдүм. Футболго болгон расходтордучу. Андан кийин 2005-жылдан айтып атпаймынбы, үй бүлөлүк шарттар боюнча Ош шаарында жашап калдык депчи. 2005-тен 2010-жылга чейин. Ошол жылдары биздин Арован районунун Аль-Фагир деген достук деген командасы болгон. Ал жогорку лигада ойногон. Андан кийин тиги спонсорлорубуз бир себептер менен отказ кылып болбой калгандан кийин биз ошол команда жоголуп кетпесин деп туруп, ушул Акжолдун жакшы ниети менен Акжол деген футболный команда түзгөнбүз. Ал футболный команда азыр деле бар. 13-жылга чейин түштүк зонасынын биринчи лигасында ойноп жүргөн. Ошол Акжол балам атына койсом, ушул команданы сүдүрөп, акча тагып, ушул ойнотуп жүрөм деп туруп балам атына койгом, Акжолдун атыначы. Бирок ошол жерге кеткен акчаларды билем, канча акча кетишинчи. Футболдон эч кандай бизде Кыргызстанда пайда таппайсың. Кыргызстанда футбол бул өтө кымбат вид спорт. Ошон үчүн король спорта деп коет. Ошончо расходум кетет футболго. Анан айттым, балдарым деле футболист кылсам ушундай эле болот, эртең эле депчи. Анан кийин буларды күрөшкө берип салдым да. Азыр мисалы үчүн Ош шаарындагы футболист балдар күлүп калат. Аке, өзүңүз футболистсиз балдарды эмне күрөшчү кылдыңыз деп сага окшопчу. Анан айтам, мен футболдон эмне таптык? Одни расходы. Булар күрөшсүн эмне депчи. Мен буларды футболдон билем, Кыргызстан олимпийский чемпион болбой жакынкы жылдарда. А бирок күрөштөн олимпийский чемпион кыламын депчи. Мына Кудай буйрса, ниеттериме бир эле кадам калды. 24-жылы Париж олимпиадасында утабыз Кудай буйрсачы. Акжолдун мына спорттон башка дагы көп таланттары бар экенин көрүп билип жүрөбүз. Мына 2-3 күн мурда ошо Токио олимпиадасына катышкан кыргызстандык спортчуларды мына Борбор Ала Тоо аянтынан тосуп алып, чоң салтанаттуу аземде чыгып сүйлөдү. Кыргызстан аябай патриоттук сөздөрдү айтып, ал тургай патриоттук сезимде жазылган ырларды ушунчалык мындай жаттап, ошолорго чейин аябай мындай маани бергенин көрсөттү да. Анан социалдык тармактарда Акжолдун мындай күрөш менен эле эмес, күрөштөн тышкары дагы аябай көп нерсеге маани берген мындай таланттуу бала экени жөнүндө сөз кылып калды да. Ошо Акжолдун күрөштөн башка дагы кандай көп таланттар бар? Акжол аябай жакшы ырдайт экен да. Үнү да бар экен да, мына сулук деп коет го. Бирок мен муну мындайча айтканда аябай катуу запрет коюп койгом ырдаганыңачы. Ырдабайсың депчи. Үнүң укпайын депчи. Бул 6-же же 7-чи класс болсо керек. Бир эле Акжол эмес, семья боюнча эч кимдин ырдаганыңа укпайын депчи. Билбейм эмне себеп экенин. Себебин билем, бирок айтпайм да. Ырдатпай койгом. Бизде бул сөзмөрлүк, сөзгө чечендик, бул каныбызда бар нерсе. Атабызда бар, чоң аталарыбыз ушундай болгон экен, эл башкарган адамдар болгон экен. Анан Акжолдун өзүнүн таланты бул үйдө мисалы үчүн жакшы китептер бар, афоризмдер бар, ошолорду кээде бош убагында кайталап калат. Анан кечегинде деле мен байкабай калып турдум, Акжолго сөз эл талап кылгандан кийин берилген турбайбы? Анан ошол жерде мына көрдүң го өзүң деле чыгып туруп, эч сүрдөбөстөн, толкундабастан мына айтты. Мен бул айткан сөздөрү толкунданып, сүрдөп турган кездеги айткан. Эгер жай болгондо аны укмуш эле болмок экен да. Айтпады, мен толкундап турам, сөздөп неожиданный сөз берип калдыңыздар депчи. Эгер даярданбай келген да, даярданбастан келсе жакшы сүйлөмөк экен. Ооба, даярданбай келген сөздөрү болчу. Мамлекет рас силерди жакшы колдоп атабы? Мына азыркы күндө мамлекетибиз аябай сонун колдоп атат. Именно мен башка спорт түрлөрүн айта албайм, бирок именно биздин грек-рим күрөшү, эркин күрөшү, аялдар күрөшүнү аябай жакшы колдоп атат.
Муну үчүн азыркы кезде спорт агентствосунун башчысы Канат Шабданбаевга, олимпиадалык спорт түрлөрүнүн дирекциясы Нурлан инибизге ыраазычылык айтабыз. Булар деле колунан келген жардамын кылып атат. Мен ата катары ушул убакыттан пайдаланып азыр мамлекет жетекчилерине, президентибизге, мисалы үчүн мага өтө жанагындай болду. Президентибиз ак жолдун колун кысып ошол жердечи Садыр Нуркожоевич куттуктап ак жолго сөз бергени мен ата үчүн бул өтө сыймык болду да. Мен ошо сыймыктандым. Балам ошо президент колун кармай турган даражада экен депчи. Бул мен үчүн өтө чоң сыймык болду да. Социалдык тармактарда ак жолдун сүйлөшкөн кызы бар же жок экенине, качан үйлөнөрүнө кызыккан суроолор аябай көп болуп жатат да. Мен мындай деле өтө эле тиран эмесмин. Жесткиймин, бирок жестокий эмесмин да. Булардын деле өзүнүн убактылары бар. Киного барышат дегенде, жеке жашоосуна көп деле киргишпейм. Бирок балдарым, мисалы улуу балам деле, ортончусу деле кыздарым мага айтпайт. Билем сүйлөшкөн кыздары бар экен, бирок мага айтпайт. Анан кызым бар деп атпаймынбы? Ошол кызым мен разведчисам. Анан келип туруп социалдык тармактардан анда-мындан таап алат. Таап алат, ата могу экен деп көрсөтөт да. Анан кийин мен айтып каламын. Кудайым буйруса, мына быйыл Бексултанды үйлөгөнүм себеби олимпиадага барат деген үмүтүм бар болчу да, эки балам десем, бирок Бексултан өзүнүн мамлекетте өткөн беттешүүлөрдө утулуп калды. Анан жанагы олимпиадалык оюндардын сан немелерине барбай калды, отборлоруначы. Лицензиялык мелдештерге барбай калып Бексултан. Ошо Бексултанды үйлөбөй жүргөнмүн. Быйыл эле мына Кудай буйруса ниетибиз бар, ушул күзгө чейин Бексултанды үйлөсөк. Эң улуу агасын. Агасын. Андан кийин сыймык. Эми Кыргызда билесиң да, агалар туруп иниси үйлөнбөйт да. Ак жолго кезек бар экен да эле. Ак жолго кезек бар. Ак жолдо Кудай буйруса, мына эмки жылы аябай чоң мелдеш болот, Азия оюндары. 4 жылда бир болот. Бул деле Азиянын олимпиадасы, ошого даярданат. Ак жолдун мен ойлойм арманы бар. Утпай калган. Утпай калды го финалда 18-жылы. Ошого катуу даярданат. Дагы мына ошо Герая менен чыгат финалгачы. Экөөнү эки жакка бөлүп салсачы. Основной соперник ошол Герая Азиядачы, Азия чөлкөмүндө. Анан Кудай буйруса ак жолду 23-жылы үйлөйбүз го дейм. Быйыл Кудайым эми план ушундай да, эми Алла Кудайым билет эми кандай болушун. Кудай өмүр берсин биринчиден. Ак жолду 23-жылы үйлөйбүз го дейм. Муну эми укса деле кыздар деле күтүп турат. Ата Серена 23-жылга чейин үйлөбөйт экен депчи. 23 жашка чыккан болобу ошондо? 24-кө чыккан. Бозула мен өзүм эрте үйлөндүм менин. Эрте үйлөндүм, 3 уул 2 кыздуу болдум. Жакшы жашадык. Турмушубуз жакшы болду. Анан ушул тагдырдын немеси экен, тамашасы экен. 12 жыл жакшы жашап, турмушубуз бузулуп кеткен экен. Ак жолдордун апалары жакшы аял болчу, бирок эми ошол кездеги себептер менен биздин турмушубуз болбой калган. Балдарды өзүмдө калган, өзүм алып калганмын. 3 уул 2 кызды. Өзүм эрте үйлөнгөн үчүн балдардын эрте үйлөгүм келбейт да, чынын айтсамчы. Казакстандын күрөш Казакстан эмес, бүтүндөй Азия күрөш дүйнөсүнө аябай таанымал күчтүү фигура Давлет Турлуканов деген киши бар. Ал бүгүнкү күндө Азия күрөш бюросунун башчысы. Ошол киши Акжол Махмудовду Казакстанга чакырып, сизге дагы көп жолу кайрылган деген сөздөр айтылган да. Акжол биздин Казакстанга күрөшсүн, каалаган акчаңызды төлөп беребиз, үй беребиз деп ушундай чакырган экен деп сөздөр айтылып жүрөт. Ошол боюнча айтып бериңизчи. Жок, Бозулам, бул жалган сөз. Бул жалган сөз. Ак жолго келген через айттырган. Турлуханов өзү мисалы үчүн билбем, эгер Майрамбек агайга айтпаган эле болсо, мага келип айткан эмес. Мен ал адамды мисалы үчүн мондой учурашкан деле эмесмин, жолуккан деле эмесмин. Эми жалган болбосун, бирок Казакстан башка тренерлери чакырган. Турлуханов өзү прямой чакырган эмес, башка тренер, Чимкенттин тренери, анан кийин буларды Казакстанда бөлүнөт да, область болупчу федерациялар. Буларды аябай күчтүү, жакшы акча бөлүнөт, ошолор чакырган. Действительно чакырган, чоң акча предлагать эткен, $3000 стипендия, сен аксага жумуш, ти балдарыңды деле көрөштүрөбүз, үй трехкомнатный деп Алматанын мисалы үчүн тренерлеринен, Чимкенттин тренерлеринен сунуш келген. 2-3 жыл мурда, 5-6 жыл мурда. 18-жыл ушул немени уткандан кийин.
Азия чемпионаты. Жок, Азия чемпионатында утканда Тулуханов келип куттуктаган. Ошого чейин 17-жылы жанагы Камал Бей менен күрөшкөн схваткасында, анан жана Бердимуратовду Азия чемпионатында түшө басып албады. Ошодон кийин көп сунуштар түшкөн. Турциядан келди. Турция вообще 200 миң доллар беребиз деген. Бирок аны дагы через айттырган. Мисалы үчүн бирөө аркылуу эмес да, өзүмө прямо келип айткан эмес. Балаңа мындай кылабыз, бизге бер деп андай сунуш келди. Бирок мен билемин, Акжолдун бир айткан сөзү бар. Ата, мен мекенимди сүйөмүн. Ким канча акча предлагать этсе дагы барбайм деп Акжол мага зарайын айткан. Акжол патриот, Акжол мекенчил неме да. Чоң рахмат сизге.